Кутмандуу күнүңүздөр менен. Эфирде Interview of the Day программасы сиздер менен Айгерим Акимжанова. Бириккен Улуттар уюмунун 2050 жылдары дүйнө элинин саны 9 миллиардтан ашат. Аны менен кошо жер бетиндеги жашоочулардын азык-түлүк өндүрүшүнө болгон суроо талабы өсөт деген маалыматын эске ала турган болсок, бул өз кезегинде бизнестин келечектүү тармактарынын бири болуп саналган айыл чарбасына зор маани берилерин айгинелейт. Казакстандын агрардык секторунун өнүгүүсү, мамлекет тарабынан айыл чарба ишкерлерине көрсөтүлүп жаткан колдоолор тууралуу биз бүгүн Агрардык Насия корпорациясы акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Нармухан Калмаханович Сарыбаевди баарлашууга чакырдык. Саламатсызбы, Нармухан Калмаханович? Мамлекет бюджетинен жыл сайын айыл чарбасын колдоого туруктуу каржы бөлүнөрү белгилүү. Ушул багытта чарбачылыктарга так кандай жардамдар көрсөтүлүп жатканын атап кетсеңиз. Первое, конечно же, это то, что мы делаем. Биринчи кезекте өтүнмөлөрдү кабыл алуу автоматташтырылып жатат. Каз Агро порталы аркылуу айыл чарбачылыктарындагы товар өндүрүүчүлөр жакшыртылууда. Ал азыркы тапта пилоттук режимде иштеп жатат. Бирок кийинки жылы толук көлөмдө ишке ашырылат деп ойлойм. Ошол кезде чарбачылыктардын интернет аркылуу өз муктаждыктарынын кайсыл мезгилде экенин билип, көзөмөлдөп олтуруу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ошондой эле биздин ички автоматташтыруубуз, CRM системасы кардардын өтүнмөсүнө тез реакция кылып, аны бат карап, убакытында азайтат. Активно рассматривать ее и сократить срок. Корпорация Насиянын туумун алып таштоо акциясын жарыялоо аркылуу өз кардарларына жакындай түшкөн сыяктуу. Мындай жаңычылыкты киргизүүгө эмне себеп болгонун түшүндүрүп өтсөңүз. Кандайдыр бир маселе жаралган кезде кардар биздин карыз алуучу менен ымалага келип, насия түзүлүшүн, насиялоо шарттарын, төлөм графикасын өзгөртүүгө каршы болбойбуз. Бирок кандайдыр бир өзгөчө жагдай же маселе пайда болсо, карыз алуучу төлөм акысын кечиктирсе, анда албетте автоматтык түрдө туум кошулат. Ошентсе да насия алган айыл чарбачылыгы товар өндүрүүчү инвестор таап же кошумча киреше булагын таап, карызын жаап жатса, кырдаал кайра анын пайдасына чечилет. Айыл чарбасын насиялоо тобокелдүү иш. Корпорация тарабынан өз кардарларына камсыздандыруу үчүн кандай аракеттер жасалууда? Со своей стороны аграрно-кредитная Өз тарабынан Агрардык Насия корпорациясы камсыздандыруу куралын жеке эле кардарлар менен алардын тобокелдерин камсыздандыруу чарасы катары гана эмес, аны менен бирге каржы куралы, насия куралы, кепилдик куралы катары пайдаланылат. Дүйнөлүк банк менен бирге 3 облуста пилоттук долбоорду ишке ашырдык. Биздин 4 айыл чарбачылыгы товар өндүрүүчүлөрүбүз камсыздандыруу полюстерин кепилге коюп насия алат. Биз келишимдерин каржылоо тажрыйбасына киргизген Казак экспорт мамлекеттик экспорттук каржылоо компаниясы менен тыкыр иштешип, алар сыяктуу каржылоону кепилдик катары колдонуудабыз. Аны менен катар биз насиянын 90% каржылоо полиси менен камсыз кылынган, экспортко багытталган мал борго чарбалары менен иштешебиз. Это обеспечивается страховым полисом. Агрардык тармакты жумуш менен камсыз кылуу үчүн чарбачылыктарды колдоого, айыл инфраструктурасын өнүктүрүүгө басым бериш керек деген ойго кошуласызбы? Урбанизация, шаардагы жашоочулардын санынын өсүшү бул боло турган кубулуш. Бүгүнкү күндө жумушчу күчүн аз талап кыла турган заманбап ири долбоорлордо ишке ашырылууда. Аны менен бирге чакан жана орто ишкердик, үй бүлөлүк фермаларга да тыкыр маани берилүүдө. Мисалы, Сыбага программасы үй бүлөлүк фермаларга арналган. 10 жыл аралыгында айылдарда 80 000 үй бүлөлүк ферма курулган. Бул болгону эт багытындагы бир гана программа боюнча. Ага кошо сүт өндүрүүдө, эгин тармагында эмгектенип жүргөн үй бүлөлүк фермалар бар. Мамлекеттик программалары кичи жана орто ишкердикке жаңы түрткү берип, айылдарда жумуш орундарын ачат. Дополнительные рабочие места открывать на селе. Республикада айыл чарба тармагынын жаңы технологияларын, акылдуу ферма же күнөскана түрүн пайдалануу канчалык өзөктүү? Вопрос не стоит, насколько применим. Вопрос стоит о том, что их надо и более... Маселе анын өзөктүүлүгүндө эмес, маселе жаңы технологияларды жапырт киргизүү зарылчылыгында. Алар өндүрүштөрдө кетирилип жаткан көптөгөн кемчиликтерден алыс кылат. Мисалы, күнөсканалар. Азыр 5-муун технологиялары бар эмеспи? Технология муунунун ультра климаты бардык жараянды автоматташтырып, ички жана тышкы климаттык чөйрөнү көзөмөлдө кармоого мүмкүнчүлүк берет. Тышкы чөйрө, ички чөйрөгө байланыштуу жол жоболоштуруп жатат. Мунун бардыгы адамдын катышуусуз, алыстан башкаруу куралы аркылуу өзгөртүүгө көзөмөлдөгө болот. Человеческого участия. Все делается дистанционно, можно даже делать, дистанционно контролировать, управлять, исправлять. Большое спасибо. Нармухан Калмаханович, пайдалуу маегиңиз үчүн чоң рахмат. Бул Interview of the Day программасы болду. Көрсөтүүбүздүн башка маектерин биздин сайтыбыздан көрө аласыздар. Казак ТВ каналы аркылуу жолугушканча.